эгерде швейцаристер менен дос болсоң, это как друзья навеки деп айтышат да. Анткени булар аябай чынчыл, анан кийин аябай мындай достукка бекем, достукка өтө бекем болушат. Проектке умтулуп, ушундай бир проект жасаганыма дагы кандайдыр бир аябай өзүм аябай мындай сүйүнөм. Жөн эле биякта өзүм ишим кылып берип, бирок дагы Кыргызстанда да бир проект пайда келтиргенге буга да аябай сүйүнөм. Аябай кыйын жумуш экенин түшүндүм. Көрсөм мондай согуш жерде иштеген өтө эле кыйын экен. Бул эмоционально, ментально, психологически өтө кыйын болот экен. Акчасы канча болбосо деле мындай ага мындай туруктуу болуш керек экен. Ошону иштеп атып түшүндүм да. Арваңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, өзүңүздөр билгендей биз азыркы учурунда Швейцария өлкөсүнүн Цюрих шаарына келдик. Цюрих шаары Швейцария негизи эле Швейцария өзүңүздөр билгендей бул сыр менен, банктар менен, анан сааты менен дүйнө жүзүнө атактуу, анан эң сапаттуу. Ушундай сапаттуу жана өзүңөргө жаккан моделдеги сааттарды, бриллианттарды, алтындарды, андан сырткары күмүштү же болбосо менин саатымдай мындай Швейцариянын саатын сатып алам десеңиздер, сиздер Бишкек шаарында жайгашкан Oro мультибренд дүкөнүнөн заказ берсеңиздер болот. Oro мультибренд дүкөнү Бишкек шаары Орион мейманканасынын 1-кабатында жайгашкан. Ал жерден силер өзүңөргө каалагандай бизнес белектерди заказ берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо Швейцария өлкөсүндөгү кыргыз диаспоранын жетекчиси, биздин мекендешибиз Аймерим Турсалиева. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Секрет счастливой молодости – полюбить себя и окружить себя искренними друзьями и единомышленниками. Секрет счастливой жизни – встретить человека, которого захочется любить и удивлять. И который ответит тебе тем же. Oro. Любовь в каждом подарке. Аймерим Турсалиева 1988 жылы 18 январда төрөлгөн. 2005-2011 жылдары Борбордук Азиядагы Америка университетинде бакалаврдык диссертация жактаган. 2013-2014 жылдары тынчтыктын трансформациясы жана конфликт боюнча алдыңкы изилдөөлөрдүн магистри, Швейцария академиясы Кыргызстандагы тоо-кен чатактары темасын жактаган. 2014-2015 жылдары тынчтык өнүгүү, коопсуздук жана эл аралык конфликттерди трансформациялоо боюнча искусство магистри, Инсбрук университети, Австрия. 2009 жылы жумушун алгач Борбордук Азиялык тоо өнүктүрүү долбоорунда модератор жардамчы болуп баштаган. 2010-2013 жылдары Goldfields KR ЖЖКсында коомчулук менен байланыш боюнча адис. 2018 жылдан бери Тазар мобилдик тиркемесинин негиздөөчүсү. Таштанды компаниялары экологиялык компаниялар аркылуу Кыргызстандагы таштандыларды башкаруу боюнча уюмдун ишин көзөмөлдөйт. 2016-2017 жылдары Швейцарияда Жашыл Крест, Чернобыльдагы жана Фукусимадан жабыркаган өлкөлөрдүн жаштары үчүн Швейцарияда жашыл жайкы лагерди долбоорлоо жана уюштурууда долбоор жардамчысы. Оксфорд университетинин география жана айлана чөйрө мектеби Улуу Британия илимий кызматкер. Изилдөөлөрдү колдоо үчүн маалыматтарды чогултууга, талдоого жана адабияттарды карап чыгууга катышуу, калдыктарды башкаруу стратегиялары, калдыктарды жок кылуу принциптери боюнча натыйжалуу тренингтерди өткөрүү боюнча иш алып барат. Саламатсызбы, Аймерим айым? Кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай турасыз? Жакшы, рахмат. Doğru Life Media YouTube каналы мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Цюрих шаарына келдик. Сиз менен маектешкенге. Мен ойлойм бүгүнкү маегибиз жемиштүү жана пайдалуу болот деп. Мекендештерибиз кантип жашап жүрөт, эмне кылып жүрөт, эмне менен алектенип жүрөт деген максат менен келипсиңиздер. Биз азыр Цюрих шаарындабыз. Цюрих шаарындабыз. Швейцариянын биз мындай айтып коебуз, бул неофициальный борбор депчи, бирок Берн, бияктын финансылык борбору Цюрих, Швейцарияда, теги политический мындай борбору бул Женева Берн. Анда эмесе биз репортажды баштасак, биринчи эле суроо, өзүңүз кантип келип калдыңыз Швейцарияга? Анан кайсы жерден болосуз? Эмне себеп болду бияка келгенге? Мен өзүм Таластан болом.
жерим таластан болот. Мен социологияны бүтүп, анан кийин жанагы талаш тартыш немеде чөрөдө иштеп, жанагы тоо кен боюнча конфликттер менен аябай көп иштеп, анан кийин өзүмө магистратура истегем да. Ошо мисалы конфликттерди кантип жоёбуз, кантип мисалы кандайдыр бир немеге бир чечимге келе алабыз деген магистратура издегем. Ошондо биякта Швейцарияда жанагы World Peace Academy деп коет. Бул жанагы академия, Всемирная академия мира. Ошол академияга келип тапшыргам, мени кабыл алышкан. Ушул жака келип мен 2 жыл магистратурада окуганмын. Магистратурада окуп, анан кийин болсо Женевада Женева менен анан кийин Бернден уюмдар менен чогуу немеде иштегем, Лесбосто. Жанагы Сирияда неме башталганда, согуш башталгандан кийин ошол жакта качкындар менен Лесбостон Турцияда иштеген болчумун. 1 жылдай. 1 жыл ошол жакта иштеп, анан кийин мындай аябай кыйын жумуш экенин түшүндүм. Көрсөм мондай согуш жерде иштеген өтө эле кыйын экен. Бул эмоционально, ментально, психологически өтө кыйын болот экен. Акчасы канча болбосо деле мындай ага мындай туруктуу болуш керек экен. Ошону иштеп атып түшүндүм да. Анткени Лесбосто билесиздер, алар качып келип, Түркиядан качып келип, анан кийин болсо жанагы мындай лодкалар менен, жанагы резинадан жасалган лодкалар менен качып келип, анан көптөр ошол жерде эле мисалы өлүп калгандар бар. Ошол мисалы өлүп калгандай анан денелери чыгат да. Немеге, жээкке. Ошолорду мисалы фиксация кыласың, же болсо мисалы паспорт жоктор болсо аны регистрация жасаш керек. Ушундай мен эми неме согуштун ортосунда иштеген жок, согуштун өзүндө иштеген жок. Бирок ошо согуштан кийин болгон кандайдыр бир последствия да. Ошо менен иштедим да. Бирок ал деле өтө кыйын экен. Ал деле ушундай согуштан качып келген адамдарды көргөн өтө кыйын бир жумуш экен. Ошон үчүн мен анан кийин өзүмдөй дагы бир жарым жыл өзүмө келе албай, анан кийин өзүмчө мындай чечкем, макул мен ушундай ишти иштей албайт экем. Мен аны көрүп башка бир иш жазайын деп, анан кийин консультант болуп иштеп кеткем. Консультант дегенде бул мен азырынча мисалы экология боюнча же болсо конфликт боюнча проекттер менен Кыргызстанда же Орто Азияда Женевада организацияларга мен консультант болуп иштейм. Ошондой эле азырынча мисалы Оксфорд университетинде как изилдөөчү катарымын. Мисалы Кыргызстанда же болсо Борбордук Азияда социалдык же экология жактан же болсо климат жактан өзгөрүүлөр боюнча макалаларды изилдөөлөр жүргүзүп, анан макалалар жазып чыгарам да. Ушундай иштерди жүргүзөм. Мындай социалдык, экологиялык ana ошондой эле академияда алектенем. Башында келгенде биякта кыйын болуш керек. Негизи эле бул Швейцариянын мыйзамдары кандай, салык багытында кандай, медицина, страховка, ошолор жөнүндө эле айтып берсеңиз. Швейцарияда кыйын. Швейцарияга өзү эле келген кыйын. Биякка мисалы эгерде өзүңүздөр окууга өтсөңүздөр дагы биякта окууга өтүү бул оңой эле нерсе да, болуп калат. Бирок ошол эле кезде мисалы биякта силерге виза бериш үчүн биздин жанагы биякта швейцарский миграционный офис булар неме болуш керек, буларга неме бериш керексиңер, далилдеш керексиңер. Акчаны каяктан аласыңар, мисалы кантип жашайсыңар, тамак ашыңарга чын эле акчаңар барып, ошонун баарын далилдеп көрсөткөндө эле виза алыш мүмкүн да. Же болсо жумуш менен чет өлкөдөн биякка жумушка мисалы тапшырышат. Эгер кабыл алынса, анан кийин ошондо бир чоң организация келе жаткан кыргыздарга өзүнүн эмеси ответственность алат да. Ошон үчүн биякка мындай келип иштеп калган өтө эле кыйын да. Өтө эле кыйын. Мен азыр жана Варшавага барып келдим. Мисалы Варшавада азыр 8 ашык кыргыз бар экен. Аларга оңой экен келип окуган, иштеген, жанагы заводдордо иштеген, университет окуган өтө эле мындай оңойраак экен да биякка караганда. Биякта бизде азыр кыргыз биздин диаспорада азыр 200дөн ашык киши катталган. Катталбаганда балким 300гө жетет. Балким. Бирок 250дөн ашпайт болуш керек. Ошон үчүн биз биякта аябай аспыз. Бирок Швейцария өзү эле аябай кичинекей өлкө. Бирок азыр биз биякта аспыз, анткени бул немеде көйгөй бул биякка келиш оңой эмес. Биякта система аябай катуу, система бул аябай прозрачный да.
аябай прозрачный, анан кейін кандайдыр бир неме кыла албайсың эч кандай. Баары ачык көрсөтүш керексиң, канча акча аласың, налогдор аябай биякта неме, эле. Налогдор биякта аябай көп. Канча акча тапсаң, ошончо эле акча налогко берип коесуң. Мисалы биякта аябай жашаган кымбат. Жашаган аябай кымбат. Мисалы биякта жанагы квартирада турсаң, биякта 80-70% швейцарлар өздөрүнүн булардын үйлөрү жок да. Баары немеге ижарага алып жашашат да. Көптөрүнүн өзүнүн мындай немелери жок, үйлөрү жок. Бар, алар андайлар бар, бирок аз да. Аз. Орточо айлык маяна канча биякта? Биякта орточо айлык 3,5 миңден деп айтсак болот. 3,5 миң франк. 3,5 миң франк бул ошо 3,5 миң евродай эле. Бирок 3,700-3,800 болушу мүмкүн. Анткени франк өзү туруктуу валюта да. Туруктуу валюта бул азыр евродан да туруктуу болду. Ошон үчүн мурунда 3,500 евро, 3,000 ошондой эле евро франк болчу, бирок азырынча аябай туруктуу болот валюта. Ошонун канчасы налогко кетет, анан ижарага кетет, квартира снимать эткенге? Ошонун эми ар бир араганда жашайт да. Ар бир араганда жашайт, бирок ошонун эле 10%-ндей налогко кетирет. Ооба, налогко кетирет. Анан кийин биякта страховка аябай кымбат. Страховка дегенде, мисалы мен страховкага бир айда эле канча төлөйм? Мен 400-гө жакын, 350-400-гө жакын страховка менен кетет. Страховкага эле кетет. Мындай Швейцария аябай сонун немелер жанагы зарплаталар аябай чоң деп айтсак болот. Бирок ошол эле акча кайра эле ушул жерге калып калат. Анан кийин эми конечно аябай жакшы мындай мынтип чогултса болот акчаны, бирок анда аябай өзүңдү мынтип неметип жашаш керексиң да. Аябай чектеп жашаш керексиң да. Бирок Швейцарияда жашаганда жакшы, аябай жакшы иштер бар. Аябай мисалы бир айда жөн 20 миң франк тапкан деле толтура. Бирок ошо 20 миң тапкандар деле алар ошондо 20 миң франкка жашашат. Жетет ошол, Ал эми жетет. 20 миң франк аларга жетет. Ар кандай бар, бирок минимальный бул 3,5 миң. Зарплаталар 3,5 миңден башталат. 3,5 миңден башталат. Анан кийин мисалы биякта мектепте окуган мугалимдердин зарплатасы жакшы. Социалдык ишкерлердин, ооба, полиция, социальный работники жанагы немелери, каралар менен иштеген, майып адамдар менен иштегендердин немелери да алардын дагы немеси жакшы болот, аябай жакшы болот. Биякта мындай социалдык жактан бул Цюрих аябай Швейцария аябай жардам көрсөтөт да. Мисалы биякта жана интеграциядагы боюнча айтып кетсек, биякта мындай политикалар бар да. Мисалы аз биз Цюрихте турабыз деп, мисалы ушул жакта жалаң эле бай адам жашабайт. Ушундай неме жакшы бир политикасы бар да. Мисалы булар ушул эле имараттарда Цюрихтин өзүнүн, шаардын өзүнүн неме муниципалитеттин өзүнүн үйлөрү бар. Ошо муниципалитетти булар жанагы ижарага беришет. Бирок алар эгерде алардын немесичи жанагы айлыгы 4 миңден ашпаса гана берет. Ашып кетсе анда беришпейт. Орточо иштеген элдерге биякта ыңгайлуу шарттар бар турбайбы? Ооба, ошондо. Мисалы ушинтип мындай сонун бир аябай жерлерде дагы мындай средний класстагы жашашка аракет кылышат да. Афганистандан келген немелер менен дагы биякта иштеген. Качкындар менен. Ошондо да аябай таң калгам. Алар жанагы биякта могу ушундай бир район бар. Аякта жанагы аябай байлар жашайт деп айтабыз да бизчи. Бирок Афганистандан келген качкындарга ошол жактан шаар үй берген. Ошол жакка аябай көп качкындарды аралаштырган. Анткени бири-бирин көрсүн, бири-бирин көнсүн бири-бирине деген бир неме мененчи, ниет менен. Helvetas деген организацияга биякта ушу Цюрихте мени алышкан. Биринчи алышып, сонун чоң Борбордук Азия боюнча чоң бир проект башташкан да буларчы, суу боюнча. Анан кийин ошол жерден эле булар мени алып, жумушка алып, жарайсың, сону иштеп бере аласың деп. Анан кийин болсо миграцион офиске барсам, миграцион офис мага уруксат бербей койду. Мен неге деп айтсам, сурасам, алар айтты, силер азыр студентсиңер дейт. Студент катары силер мынча иштей албайсыңар. По закону вам не положено столько работать дейт. Деп ушинтип мындай, эгерде бияк сиздеги фирмалар жумушка алса деле,
миграционный офис кабыл албай коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай жерлери бар да. Ошолордун баарын карап, караштырып, мындай ачык сүйлөш керек да. Мисалы миграционный офиске барып ачык эле айтыш керек. Ушундай кантсем болот депчи. Көп учурда биз өзүбүз мисалы биякта мен өзүм да байкайм да, биздин мекендешибиз байкайбыз. Баарын жасап алып, анан кийин миграционный офиска келип, анан долой беребиз да, мен ушундай жазап бергиле деп. Бирок өзүнүн шарттары бар да, шарттар менен шарттарга карай иш жасаш керек да. Бирок мындай Цюрих жөнүндө же Швейцария жөнүндө айтып кетсек, булар аябай мындай чынчыл, аябай чынчыл калк, бирок ошондо деле мындай башка улуттарга булар көп ачыла бербейт. Ачык эмес. Бирок буякта мынтип айтышат, бизде Цюрихте мынтип айтышат да, мисалы, эгерде швейцаристер менен дос болсоң, это как друзья навеки деп айтышат да. Анткени булар аябай чынчыл, анан кийин аябай мындай достукка бекем, достукка өтө бекем болушат. Швейцаристер өтө бекем болушат. Бирок ошо бекемдикке жеткенге чейин аябай көп убакыт алат да. Мисалы биз Кыргызстанда аке деп эле жашак эле болуп, бир басып дос болуп кетебиз го. Аны бирөөсүгө жардам берип. А биякта мындай эмес. Биякта аябай көпкө чейин мындай бири-бирин аябай байкап турушат. Сынап, байкап, 1-2 жыл ушундай болгондор да бар да. 1-2 жыл байкап, сынап жүрөт дагы. Анан кийин эле мындай карасаң эле өтө башка адамдар. Аябай жылуу адамдар. Тем эле сен үчүн жүрөгүн берем деген адамдар болот экен да. Бирок ошол жакка чейин жетишкирек экен да. Кандайдыр бир. Ошон үчүн дагы бул биякта бизде челлендж да. Челлендж биз көнгөнбүз да, үйдө мисалы мен өзүм 6 бала биз өзүбүз тайнем, тайжем, тайкелерим чоң үй бүлөдө өзүп биз көнүп калганбызда, мына связьти бат эле кургангачы. Связьти бат эле куруп алганга көнүп калганбыз, а бияка келгенде ошол связьти бат эле кура албайсың да швейцаристер менен. Аны ойлой бересиң, эмнеге булар бизди кабыл албайт, булар бизди жаман көрөт депчи. Эми андай деле бар. Бирок булар ушундай мындай жабык болушат. Мындай жабык, андан кийин мындай жылуу. Көп ачыла бербейт. Көп ачыла бербейт, жылуу эмес да. Ошол жактан дагы кандайдыр көйгөй деп деле айтсам болот. Анткени биз деген неме мындай биз деген аябай мындай high context culture деп коет, англисче high context, биз аябай мындай любвеобильный жылуу бир культурадан келгенде, бияка келгенде бул шок да. Шок болуп эле, андан кийин тарынып жүргөндөрдө, тарынып дагы калганда учурда болду, менде өзүмдө деле неге бул минтет, неге бул менин ушинтип эметет депчи. Бирок кичине жашагандан кийин түшүнүп калат экенсиң, булардын ментальности ушундай болот экен да. Мерим айым, биз билебиз, сиз андан сырткары ошол биздин Швейцариядагы кыргыздардын диаспорасынын жетекчиси болосуз. Ошол багытта кандай иштер болуп атат? Диаспора ачылганда канча болду? Канча биздин жарандары бар? Ошол жөнүндө деле айтып берсеңиз. Биздин диаспорага азыр 20 жыл болду. Бул жылы буйруса 20 жылдыкты белгилеп атабыз. Могу 24 мартта, Норуз менен чогуу 20 жылдыкты белгилеп атабыз. Биздин диаспораны биздин сонун кыздар ачкан. Биякта дагы мага келгенге чейин дагы биякта бир сонун эжекелер, сонун кыздар ачкан. Биякта диаспорада азыр 250дөн ашыгыраак катталган да кыргыздар. Бирок катталбаганы менен кошсок, 250дөн ашпайт деп ойлоп атабыз да азыр. Вот, а так 200-215 адам катталган да азыр официально түрдө. Биякта диаспорада бизде ар кандай бияка келип турмушка чыккандар көп, бияка келип иштеп аткандар, окугандар дагы бар. Чоң корпорациялар аркылуу келгендер дагы бар. Мисалы жана Базелде иштешет, жанагы эмне Novartis деген нелерде иштешет. Биздикилер Google'да иштегендер дагы бар. Биякта банктарда иштегендер да биздин кыргыздар дагы бар. Ошо ар кандай демография ар кандай. Андан кийин ошо активдүү катышып майрамдарды, биздин жанагы када салттарыбызды кармайсыздар, ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Ошол аябай жакшы чоң көйгөй бизгечи. Биз мисалы мурунда деле мисалы диаспора ачылганда, диаспора өзүнүн астында мындай максат койгон эмеспиз да. Кандайдыр бир ушундай өзү кыргызча үйрөнөлү же кыргызча сүйлөөлү неметебиз. Бирок азыр ошо акыркы 2-3 жылдан бери талкуулап атабыз. Биздин диаспорада кыргызча мисалы курстарды ачайлы деп атабыз. Мисалы
жөн эле Ноорусту майрамдап кетип калбай, ошо Ноорусту майрамдаганыбыз эле кыргызбыз да. Калган эчтеке мындай эми убакыт убакыттын жетишпездиги деп да айтсак болот. Бирок ошо 2-3 жылдан бери талкуулап атабыз. Ошо биякта мисалы кыргыз тили курсун ачайын деп атабыз. Ушул буюрса, ошо сентябрда кичинекей балдарга кыргыз тилин үйрөтөйүн деп атабыз. Үйрөтөйүн деп кандайдыр бир кыргыз чөйрөнү өзүбүз чогултуп, өзүнүн аракетибиз менен ачайын деп атабыз. Ошондой эле азыр 9 коргол кыргыз немеси бар. Ошондо дагы ойноп баштайын деп атабыз. Чогуу команда болуп. Ошондой бир пландарыбыз бар. Биз Кыргызстан культуру деген мен мисалы бир жылда бир жолу ушул Цюрихтин библиотекасында неме жасайм, презентация жасайм. Кыргызстан жөнүндө айтып берем. Кыргызстан эмне, биз кандай калкпыз, кайда жашайбыз, эмне менен алектенебиз, ошону айтып берем. Ошондо аябай көп киши келет. Кыргызстанга биз мисалы биздин маданиятка кызыккандар аябай көп. Бирок ошол эле кезде биз мисалы биякта көп жашагандар ошо өздөрү да кыргызча сүйлөй албай, же болбосо кандайдыр маданиятты кандайдыр жакшы сакталбаганда немелер бар да, үй-бүлөлөр. Ошолорду менен чогуу азыр кандайдыр бир чогуу көбүрөөк моундай культурный немелер өткөзүп, ошонун бириси жана кыргыз тил сабагын ачуу биякта. Азыр эмесе биздин ошо мекендештер менен жолукпайлыбы? Ооба. Маша, привет. Маша. Добро пожаловать в Швейцарию. Здравствуйте. Маша бул биздин диаспоранын аябай активдүү катышуусу. Көп мисалы Нооруз болобу, Жеме болобу, биз Маша аябай активдүү катышат дагы. Ошон үчүн бүгүн Машаны чакырдык. Кстати, расскажите, как сюда попали, как получилось, когда приехали, откуда сами? Я приехала из города Бишкека, где я прожила свою сознательную жизнь. Я закончила школу, закончила университет, достаточно престижный для нашей страны. И даже успела там проработать, но, наверное, этого было мало для какого-то счастья. Да? Я приехала, так получилось, да, что я приехала в самую счастливую страну мира, где флаг это не просто крест, это большой плюс на флаге. Да. Я здесь занимаюсь, как уже Эмирим про меня немножко рассказала, я с удовольствием, конечно же, помогаю нашим соотечественникам здесь интегрироваться. Сама лично проделала очень большую работу, очень большое свое время вложила в изучение языка. Это очень сложно, на самом деле, начинать жизнь с нуля. То есть так получается, что вот просто как будто ребенок рождается, да? То есть ты приезжаешь в новую абсолютно жизнь, где новые другие традиции, где другие люди, где другой язык, где другая еда, другой мир, другая посуда и так далее. То есть это перечислять можно много. Конечно, это очень сложно начать тот самый интеграционный путь, да? Это начинается с изучения языка, с изучения культуры, обычаи и так далее. Но все равно, так как я человек солнца, конечно, я человек из Кыргызстана, конечно, любовь к своим, любовь к своему, она никогда не уйдет. И поэтому я вошла в клуб, швейцарско-кыргызский клуб, я вошла 10 лет назад. И я на самом деле сейчас веду очень активное развитие нашего клуба в социальных сетях. На данный момент у нас есть очень известная группа на Фейсбуке, есть на канале Telegram, и еще у нас также есть свой WhatsApp-чат, где очень много идет обсуждения каких-то очень спорных моментов, каких-то, возможно, путей помощи, да, путей какой-то получения информации. Где-то, допустим, очень популярен канал Telegram, то, что туда могут написать вообще любой желающий со всего мира, и пишут очень много получаю я лично звонков наших соотечественников со всего мира, которые пытаются что-то как-то осуществить свою какую-то рабочую деятельность, предположим, да, посетить Швейцарию, либо просто просят каких-то советов. И я в этом плане, я очень охотно иду на контакт, я отвечаю, если у нас есть какая-то большая проблема, которая требует такого массового разбора, да, мы это обсуждаем на уровне клуба. Очень хочется сказать тоже хорошие слова нашему
посольству, да, мы с ними очень напрямую контактируем, очень тесно работаем. У нас даже есть свой, у консула есть свой даже WhatsApp-канал, вот, где мы обсуждаем любые вопросы мы можем задать, мы можем лично позвонить. В этом плане наше консульство очень для нас открыто. Посольство, не консульство, посольство, да. Вот, и достаточно они очень активные, дружелюбные и реально классные ребята там работают. Никогда не поздно начинать, как минимум, учить язык. Никогда не нужно отчаиваться, нужно мечтать. Я мечтала здесь жить, и моя мечта исполнилась. Кыргызстан я люблю, и я всегда помню, да, что Кыргызстан моя родина, Кыргызстан мой дом, где живут мои родные. Я с удовольствием всегда из Кыргызстана своим швейцарским друзьям привожу те или иные подарки, сувениры, и всегда рассказываю с большим сердцем и с большой душой о нашей стране здесь. Маегибиздин уландысында эми айтып берсеңиз, мына тазалык боюнча өзүңүздүн чоң проектиңиз бар. Ошол кандай ишке ашып атат? Анан биздин мекендештер кандай проекттер менен бул жакта иштешет? Мен өзүм Кыргызстанда аябай чоң Тазар деген проект менен алектенем. Бул мобилдик тиркеме. Мобилдик тиркеме аркылуу биз кантип таштандыны сорттоп, иреттеп, бөлүүгө үйрөтөбүз. Ошондой эле социал тармактык контенттерди жаратабыз. Анан кийин азыр образовательный окутуу боюнча дагы тренингтерибиз бар. Аны биз мектептер үчүн моундай жанагы гайдлайнс деп коет, гидтерди, эко-гидтерди жаратып даярдап мектептерге беребиз. Биз азыр акыркы немебиз бул 45 мүнөттүк сабак жазадык. 45 мүнөттүн ичинде балдар мусорду кантип сорттоп чыкканды үйрөнүшөт. Ошондой эле тест жазышат, оюн ойношот. Ошол биз 40 мектептерге окуганга ылайыктуу бир программа жазадык да. Ошону азыр мисалы окуу министрлиги менен чогуу кандайдыр бир мектептерге киргизсекпи деген ойдобуз азыр. Ошондой эле биз Кыргызстанда мисалы жанагы мектептердин ичинде сортировочный пространство деп коебуз. Сорттоп бөлүп чыгаруучу бир аянтчаларды жасап атабыз. Азыр Өзгөндө ачтык, Баткенде ачтык, Сокулукта ачтык. Мисалы балдар келип өзүнүн бөтөлкөлөрүн же болсо жанагы таштанар келип бизге беришет. Биз аларга мисалы жанагындай калем, ручка, альбом, дептер сыяктуу же болсо самын гир самын алагандар көп да айылдарда. Ошондой проекттер жасап атам. Анан кийин дагы бир чоң проект бул таштанды фестивалдарын өткөзөбүз. Мен аябай сонун коллегам бар, Бермет Бурбаева. Ошол экөөбүз Кыргызстанда бир жылда бир жолу таштанды фестивалдарын өткөрүп, анан кийин бул кандайдыр бир чоң компания да. Компания, свидетельская компания. Таштандыны кантип бул маселени кантип жоёбуз, бул көйгөйдү кантип жоёбуз аякта эксперттер менен, анан кийин эксперттер менен чогуу аналитический запискаларды жазабыз же болсо политиктер менен мисалы жанагы сүрөтчүлөр менен отуруп ушул бир эле проблема таштандыны талкуулайбыз. Бир жылда бир жолу өткөзөбүз да. Бирок менден тышкары Кыргызстанда Швейцария жашагандардын арасында биздин кыздар, биздин мекендештер аябай көп проекттер жасашат. Сиздер билгендер эле, Кайрат Байке жасайт өзүнүн проектин, культурный проекттерин. Биякта мисалы бизде сонун кыздар бар, Нургуль Вайс деген биздин айымыбыз бар. Ошол кыздар менен чогулуп Кыргызстанга жанагы хоккейный жабдууларын, хоккейный жабдуу кыздарга жиберишкен. Ошол проект аркылуу азыр нарында кыздардын хоккейный клубу бар. Ал дагы бул биздин мекендештердин чоң салымы. Ошол клубду ачканга жабдуулар бар Швейцариядан келди. Ошондой эле биякта мисалы Бабушка Adoption деген аябай чоң уюм бар Кыргызстанда. Бирок биякта акча чогултабыз да. Биякта мисалы акча чогултабыз. Анан кийин Кыргызстандагы бабушка, дедушка деп коебуз. Чоң апа, чоң аталарга пенсиясынан мындай тышкары дагы $10 же €10 айына берип турабыз. Ушундай дагы бир уюм бар Бабушка Adoption. Бунун негиздөөчүсү бул Маркус Мюллер.
Маркус Мюллер, ал ушул бул долбоорду ушу 20 жыл мурун эле негиздеген. Азыр деле ушу 20 жыл өттү, бирок азыр эле иштеп жатат. Мен да ошол жакка биякта Швейцария жардам берем да, акча чогултканга. Мисалы жанагы донорлор менен сүйлөшкөнгө дагы биякта жардам берем. Ошол Маркус менен чогуу биякта акча чогултабыз. Кыргызстанда жөнүндө айтып беребиз. Жанагындай донорлорду чогултуп, анан кийин Кыргызстанда бабушка чоң ата чоң апалардын немесин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз да. Көбүрөөк. Азыр мисалы Бишкекте, Таласта, анан кийин Баткенде берилип атат акча. Бирок кандайдыр көбүрөөк дагы бияктан каржы тартсакпы деген азыр ойлонуп атабыз да. Ошондой так менин оюмча ар бир эле биякта жашаган биздин мекендештер өзүнүн үй бүлөсүнө жардам беришет. Үй бүлөсүнө, ата-энесине жардам берет, бир туугандарына жардам берет, биякта окусун, бияка келсин деген. Бул деле кандайдыр бир билинбейт, бирок бул аябай чоң жардам. Ошон үчүн мындай биякта бирибиз мисалы проекттер жасап атабыз, башкалары ата-энесине акча жиберип, мисалы бир туугандарына окуусуна акчасын төлөгөндөр да көп да. Ошон үчүн биз биякта кандайдыр бир мекендештер биякта жөн эле жыргап жашабай эмес, биз кандай аракет кылабыз да жардам бергенге. Анан мындай суроо да, Мерим айым, негизи эле азыр эми бизде жаңы муун чоңоюп, жаштар чоңоюп атат, билим алып атат. Анан бул жакка келип жумушка кирем же билим алам деген жаштарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз дейм да. Анан өзүңүздүн деле мындай кыялдарыңыз орундалдыбы буяка келип? Аябай жакшы суроо, аябай жакшы суроо. Мен мисалы эмнени неметет элем, тил үйрөнүш керек. Бул тил билбесең эчтеке кыла албайт экенсиң. Англис тили үйрөнүш керек. Эгерде бияка Швейцарияга же Германияга келем десеңер, анда немис тили үйрөнүп башташ керек. Мисалы англис тили бул кандайдыр бир оңой экен да. Бизге англис тили оңой экен үйрөнүп алган. Бирок немис тили өтө татаал тил экен. Немис тили жана орус тилинен деле өтө татаал тил экен. Аны келип эле сүйлөп кетпейт экенсиң. Мен мисалы кече Варшавага барып келдим. Биздин айымдардын чогулушу болду, ошол жерде болду мекендештерибиздин. Аяка барсаң, мисалы Варшавада мындай орус көп нерсе орусча экен да, аны бат эле түшүнүп, бат эле интеграция болуп кеткен дейсиң аякта. Мисалы бияка Швейцарияга келет, Италияга барганда же Германияга барганда мындай бат эле интеграция болбойт, анткени тилди үйрөнүш бул аябай чоң талап кылат да. Бул бир жылда араң сороо үйрөнөсүң немис тилди. Мындай өзүңдү кандайдыр бир жакшы интеграция жасаганчы. Бирок тил үйрөнүш керек. Англиский болобу, немис тили болобу. Анан кийин болсо Кыргызстанда мисалы эгерде бияка келе турган болсоңор, уже мындай алдын ала ойлонуп, кандай профессия менен келем, мисалы дипломдору бар болуш керек, же болбосо технический профессия алам десе, анда алдын ала ойлонуш керек да. Эгерде Германияга барсам, анда англиский окуп эле коюш керек. Анда немис тилде окуп башташ керек. Ошон үчүн ошону неметет элем. Анан кийин бияка келгенде да мындай көп нерсе мындай көп талап тим эле келип сени тим эле Швейцария аябай күтүп, сени эле күтүп отурган эмес. Бияка келип дагы аябай өзүң аракет кылыш керексиң. Анан кийин менин немелерим орундалдыбы деп атасыз. Эми орундалды деп айтсам болот. Анткени мен өзүм экологиялык проекттер жасагым келген башынан эле. Азыр ошого мүмкүнчүлүк бар. Мисалы азыр Тазардагы проекттер акыркы 2 жыл бул жанагы Швейцария каржылайт. Бул Тазар проектинчи, бул акыркы 2 жыл. Ошон үчүн бияка да келип, ошондой бир проект умтулуп, ошондой бир проект жасаганыма дагы кандайдыр бир аябай өзүм аябай мындай сүйүнөм. Жөн эле биякта өзүм ишим кылып берип, бирок дагы Кыргызстанда да бир проект пайда келтиргенге буга да аябай сүйүнөм. Бирок эчтеңе дагы көп нерсе бар. Алдыда аябай көп нерсе бар. Азыр мисалы мен аябай көп ойлонткон, бул биз биякта кыргыз болуп кандайдыр бир өзүбүздүн маданиятыбызды сактап калсак деп аябай бир өзүмө бир максат коюп атам да. Кантип сактап калабыз? Диаспора менен чогуу кандай проекттер жасайбыз? Кантип мисалы ошондой эле кыргызча сүйлөгөн көптөрүбүз кыргызча сүйлөбөй калдык. Чынын айтсакчы, ошон үчүн кайра кантип сүйлөй алабыз? Кантип балдарыбыз ооба мен кыргызмын
деген бир немеге келиш керек да, турумга, бир өзөк болуш керек. Ошо кыргыз ошо балдарга ошо өзөктү бериш керек экен да. Ошондой бир диаспора ичинде аябай көп талкуулап атабыз, кантип ошону жасасак, кантип кылсак деген дагы немелерибиз бар. Максат ойлорубуз бар. А так, мен өзүм немелерим орундалды деп айтса болом, анткени мен биякта аябай жакшы билим алдым. Биякта аябай жакшы билим алдым. Азыр дагы иштегенде жерим дагы мындай аябай сонун проекттер менен иштейм. Культурный жагынан, экология жагынан ошол орундалды деп айтсам болот, буюрса. Келечекте Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз? Кандай калуу тилек каалайсыңыз негизи? Кандай болот? Кандай өнүгөт биздин Кыргызстан? Менин оюмча Кыргызстанда баары бар, ресурстарыбыз бар, эл бар. Менин оюмча бул неме, бул биздин эл, калк. Биздин калк аябай сонун бир калк. Мен да биякта жашап көрүп, башка калктарды көрүп атам да, Африкадан келген көп калктар бар, Швейцария өздөрүн көрүп атам. Ошондо биздин калк бул өтө мындай акылман бир калк да. Акылман, анан кийин мындай интеллектуальный да, интеллигентный деп айтсак болот. Биздин мисалы уровень интеллекта бул өтө жогору деп ойлойм. Биз көп нерсени түшүнүп, көп нерсени бат эле өздөштүрүп алып кете алабыз да. Буну көрсө көп калк алып кете албайт экен көрсө. Мен биякта жашап ошону көрүп атам да. Мен мурда ойлочумун, мынтип өздөштүрүп алып кеткен бул ушундай, бар эле ушундай депчи. Көрсө баары андай эмес экен. Ошон үчүн мен айтканым, биздин эң маанилүү, эң сонун бул бизде сонун калк бар. Ошо өзүбүз эле иштеп, өзүбүз менен өзүбүз аракет кылсак, биринчиден, ар бир аракет кылыш керек. Ар бир аракет кылып, ошо кыргыз өзөгүбүздү жоготпой, тияка кошулуп, бияка кошулбай, бирок ошо өзөгүбүздү мындай туруктуу кылып, ошо кыргыз өзөгүнүн немесин куруш керекпиз деп ойлойм да. Анткени ошондо биз кыргыз болот экенбиз. Ошону мен бияка келип ушуну түшүнүп атам да. Кыргызстанда жүрсөм, балким аны баалабайт болчумун, түшүнбөйт болчумун, бирок бияка келип ошону түшүнүп, ошон үчүн Кыргызстандын келечеги жакшы болот деп ойлойм. Урматтуу Аймерим айым, бизге маек берип мекендештер долбооруна катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге Швейцарияда албан ийгиликтерди каалайбыз. Дайыма эл үчүн, мекендештер үчүн, биздин кыргыз диаспорасы үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Анан биздин YouTube каналыбыздын атынан, биздин телеканалдан моундай кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коебуз. Чоң рахмат, Тургун мырза, чоң рахмат. Сонун сиздерге дагы ийгилик. Иш сапарыңызга ийгиликтүү болсун. Аман эсен Бишкекке жете алыңыздар. Чоң рахмат.